Дароо крупный, дароо чоң бизнес баштап болуп кетем мен, өсүп кетем мен, крутой болуп кетем дегендерге айтылат бул. Бир убакта мен кайрадан ушул онлайн бизнестин күчүн көрүп, көптөгөн бизнестерди жасап көрүп, бул бизнеске келгенимде менин бир жакшы таанышым менен сүйлөшүп калганда, ай сен ушунча аракет кылдың, бул бизнесте болбодуң, бул бизнес келечеги жок дегенде, мен бул бизнесте келечегин көрүп атам. Анткени дегенде көптөгөн бизнестер менен салыштырып көрдүм. Нолдон баштаган адам үчүн бул эң мыкты мүмкүнчүлүк экен. Башка бизнестерде көпчүлүк жерде акча керек болот экен. Акчаң жок болсо кыймылдай албайт экенсиң баары бир. Бирөөнүн акчасы менен кыймылдаганды көрдүм, мына түрмөгө отуруп калды. Мына көрдүм деп айттым. Андан кийин экөөбүз ушул темада сүйлөшүп калдык. Анан мен ушул бизнести өзүмдү көрүп атам деп ушул бизнеске кириштим. Ал таанышым болсо, мен дароо өсүп кетем, дароо болуп кетем дегенде, мен алгач ошол бизнести баштоого запаска бир акча жасап ал, анан баштасаң жакшы болот десем, жок, мен инвестордун акчасы менен кыймылдайм деди. Анан баштады. Инвестор түшүнгөнүндө, бул проект жакшы кетпесин түшүнгөндө ал алып кетип калды. Натыйжасында ал карыз болбогон адам азыр жок да, бардыгына карыз. Бир сыра аны органдар чакырып дагы бир сыра бир тополоң болду, ызы чуу болду. Булдун аягы кандай бүтөт билбейм. Мына көрдүңүздөр, ошон үчүн бизнес баштоордон мурун алгач кандай бир запас болгону жакшы да. Өз бирөөнүн акчасы менен байып кетем деген болбогор иш ал. Андан көрө, эгерде сиздин бизнес баштоо үчүн акчаңыз болбосо, анда нолдон бизнес баштап акча жасап алыңыз. Биз бир убакта ошентип экенбиз. Бул бизнести баштап нолдон эч кандай вложениясы жок баштаганбыз. Бул бизнести үйрөнгөнбүз, бул бизнесте жакшы акчаларга чыктык. Анан кийин ошол тапкан акчабызга башка бизнестерди жасадык. Ушул жол туура деп эсептейм. Эгерде сизди бизнес баштаганы каражатыңыз, өз каражатыңыз болбосо, мен дароо эле бирөөнүн акчасынын эсебинен байып кетем деген бул болбогор нерсе. Көрүп атабыз андай адамдарды, бирөөсү дагы ошондой адамдардан акча ала коюп азыр түрмөдө отурат. Ошондой абалга түшпөш үчүн, эгерде сиз бизнес жасашка кызыксаңыз, анда нолдон бизнес башташка бизде толук шарт бар. Сабактарыбыз акысыз. Мындай мүмкүнчүлүктөр кызык болчу болсо, лайк басабыз, катталабыз жана комментарийге жазабыз.